Куршапка келдим. Бул жак АТС Нармат экен. Азыр ушул аттын маалыматын беребиз туугандар. Кыргызстанда кайсы жерде чоң улак болсо алып барат экен, ашырат экен улакты. Түбү Жалал-Абадтан келген дейт. Нармат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хуш келипсиң, Жантара. Келдик. Саламатты. Өзүң бер эми жеткирип аттын. Атты эми алганбыз. Айылда эми Нук палван чагат. Кайерде жыйын болсо Нук палванга апарабыз. Нук палван чагат. Нуку палван ушул жердин палваны. Ушул жердин палваны. Нук палван ар жок нерсени тааныйт. Максат палван чагат жүргөн. Анан бул ушул өрөөндө кайсыл жерде чоң жыйын болсо атка ашып атат дедиң, Ооба, барат, барыс жерге. Кайсыл улактарда эмне сорундарды таштады? Кечеги эле акыркы улактарын айтайын. Кызыл үңкүргө бардык. Базар коргонго. Базар коргонго. Бу жерде бир салым болду. Жакшы. Одан Ажыке жайлоосунда бир салым болду. Жалпак ташка бардык, бир салым болду. Кой ташка бардык, бир салым болду. Мына туугандар, бул улактар быйылкы жылдын сөзсүз барып келебиз. чоң улактары да булар. Аны ошо мына укама чек алайын деп аттык эле. Сатып ичине чек алып берейин деп аттык эле. Ошого сатышка туура келип атат. Сатышка туура келип. Укамдан ичине үйлүү жайлуу кылайын деген ниеттер бар эле. Жакшы. Анан ат Жалал-Абадтан келген экен, Айтуу Жалал-Абадтан келген. Жалал-Абадтан Майлысууга келген. Майлысуудан анан бул жака бизге келген. Мына Жалал-Абадтан Нокенге барып, Нокенден бул жака Куршапка келген экен. Жакшы. Аттын жашы канча болду азыр? Аттын жашы азыр 5 асый. 5 асый. Демек 8 жашта. 8 жаш. Улагы анык экен. Үйүргө койдуңарбы? Койдук, өзү аякта дагы үйдө жүргөн экен. Үйүрү бар. Үйрү бар. Жакшы. Мына туугандар, аттын бою 1.55 чамалуу экен, стандарт. Одан жогору болбойт, жогору жогору. Аттын кабагы туугандар. Мойну. Ат жоош, өтө жоош. Мен кичинекей балама миндирип койсом тура берет. Аттын буттары жаныбар тебеленген экен, Тебеленген. Түзүк эле. Бул улакка кирет деген белгиси. Арт жагы сагам эмес экен, ат турган экен. Анан мындай дефект жокпу атта? Жок, андай. Аксап, ишик таза. Бирок аттын мындай толук багылбаптыр, бу жөн эле минип аттыңарбы кандай? Багылып ат. Минилип эле. Салыга минип ат элем. Мына тазыр баштырып коёюн, минип нары бери бастырабыз. Жалал-Абадтын аты экен. Өтө ишеничтүү дейт улагы. Анан чоңкууга келген экен. Бул жакачы азыр бааны кандай коет? Берүүсү азыр бааны силер менен кошот. Билем, ушул жерден поворотторун көрсөтүп койчу. Ордунан, Аттын башын алыштары жакшы экен. Катуу жылкы экен, кыргыз жылкы дейт. Мына кичине туруп калды, өтө көп кыйнабай эле коелу. Бу качантан бери турат дедиң? Кен колдон бери турат дедиңби? Ооба, ошо үңкүрдөн келген. Кайтары. Жөн эле турат. Постоянно токтотуп койбодум, жөн эле минип барып келип эле турат. Анан бунун баасы канча деп коюлат? Баасы 550 кеми бар кылабыз. 550 миң сом. 550 миң сом кеми бар кылабыз. Кеми бар. Кеми бар, кудай кааласа. Анан атты салып текшерип алса болот. Атты улакка салып текшерип алса болот. Анан дагы бир суроо, ушул өрөөнгө таанымал боло алдыбы ат? Танымал ат. Таанымал, Танымал ат. Мына барган жерден кургайтпаган ат экен. Танымал. Телефон номер кайсыны коебуз? 505 менен 100 888. Ушул номер туугандар. Ат Куршапта турат, центрге жакын эле жер экен. Кандай? WhatsApp'ta var, sözler var, numaralar. Болду. Мына. Ушулар. Келесиңер, көрөсүңөр, ишеничтүү. Улак чабам дегендерге мына ушуну сунуштайбыз туугандар. Бою 1.55.
5 асый 8 жаш. Жалалабадтан Нокенге барган, Нокенден бул жака келген. Мына булар булак чабып атат экен. Азыркы мезгилде мына жарап аткан учур экен.